Мээримдүү жана ырайымдуу зат Аллахка чексиз мактоолор болсун жана анын жер жүзүндөгү акыркы жана сүйүктүү пайгамбарыбыз Мухаммад Мустафага Аллахтын салам жана салаваттары болсун. Ассаламу алейкум рахматуллах ва баракатух. Эфирде Кур'ан аяттары. Урматтуу биздин телегөрүүчүлөр, алгач сиздерди ыйык Рамазан айында Аллахтын ыраазычылыгы үчүн кармап жаткан орозоңуздарды Аллах кабыл кылышын тилеп өтмөкчүбүз. Ал эми биз өз учурубузда Кур'андын жүрөгү болгон Ясин сүрөсүнүн тафсирин улантмакчыбыз. Студиябыздын коногу Кыргызстан Ислам университетинин ага окутуучусу Ажыкулов Эстебес агайыбыз. Ассаламу алейкум. Алейкум ассалам. Келип бергениңиз үчүн дагы бир ирет ыраазычылык билдиребиз, агай. Рахмат. Алгач аяттарга көңүл бурган соң өз тафсирибизди баштайлы. Bismillahirrahmanirrahim. Мээримдүү ырайымдуу Аллахтын аты менен. Өлүк жер силер үчүн бир белги. Биз аны тирилттик. Андан дан өндүрүп чыгардык. А силер андан жейсиңер. Биз анын үстүнө курма менен жүзүм бактарын өндүрдүк. Жана булактарды чыгардык. Алардын мөмөлөрүнөн жана алар колдору менен кылынгандарынан жеши үчүн шүгүр кылбайсыңарбы? Алар өздөрүнүн жер өстүргөн нерселердин жана алар билбеген нерселердин бардыгын жуп кылып жаратканга аруулук. Аларга бир белги, түн, андан күндүздү ажыратабыз. Анда алар караңгылыкта калат. Күн да өзү үчүн белгиленген орунда жүрөт. Бул үстөмдүк кылуучу, билүүчүнүн өлчөгөнү. Айды куураган эски бутактай болгонго чейин орундарга өлчөп койдук. Күндүн айга жетүүсү мүмкүн эмес. Түн да күндүздөн илгерилебейт. Ар бири көктө сүзөт. Алардын урпактарын ичи толтура кемеде ташыганыбыз алар үчүн бир белги. Тигил сыяктуу минип жүрө турган нерселерин жараттык. Кааласак аларды чөктүрөбүз. Анда аларга жардамчы жок болот. Алар куткарылбайт. Бирок бизден ырайым жана белгилүү мөөнөткө чейин узартуу гана болот. Аларга алдыңарда болуп өткөндөрдөн жана артыңарда боло тургандардан корккула. Балким мээримге бөлөнөрсүңөр делинсе, аларга эгеңдин белгилеринен бир белги келгенде, алар ал белгиден жүз үйрүүчү болушту. Аларга Аллах силерге берген ырыскылардан сарптагыла делинсе, ыймансыздар ыймандууларга силерди биз тамактандырмак белек. Аллах кааласа силерди өзү тамактандырмак. Силер анык адашуудасыңар дешет. Жана айтышат, эгер чынчыл болсоңор, бул убада качан аткарылат? Талашып жаткан учурда аларды алып кете турган бир гана катуу кыйкырыктан башка эч нерсени көрө алышпайт. Алар осуят да калтыра албайт. Жана өз үй бүлөлөрүнө да кайтып бара алышпайт. Сурнай тартылганда алар мүрзөлөрүнөн эгесине карай шашып чыгышат. Алар: "О, биз куруп калалык. Бизди жаткан жерибизден ким тургузду?" Бул мээримдүү убада кылган нерсе жана элчилер чындыкты айтышкан экен дешет. Катуу бир кыйкырыктан башка эч нерсе болгон жок. Мыналардын баары биздин алдыбызга келип турушат. Устаз, алгач аяттарга токтолордон мурун буган чейинки аяттарда кыскача эмне маани камтылгандыгы жөнүндө жана Ясин сүрөсүнүн мааниси жөнүндө айтып берсеңиз. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusalli ala rasulihil karim. Estaizu billah. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli.
Пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссалам айткан: "Инна ли кулли шайин қалбан қалбул Куран Ясин". Ар нерсенин жүрөгү бар, ошондой эле Курандын жүрөгү бул Ясин сүрөсү деген. Ошондой эле пайгамбарыбыз ушул Ясин сүрөсү ар бир үммөтүнүн жүрөгүндө жат болуусун каалар элем деп айткан экен да пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссалам. Бул албетте өткөн сабактарыбызда ошол 32 аятка чейин тафсир кылдык. Бул деле ошол сөзүмдү айта кетейин, ошол оңой болгон жок мен үчүн деле. Ясин сүрөсү 83 аяттан турат. Ошол күндүр түндүр 83 күн колуман келишинче катуу даярданып, анан ошо бир 20 күндөй ооруп, катуу ооруп, анан айыгып эле ошо келип тафсирде кылып олтурабыз. Буга чейинки аяттарда ошол Алла Таала 1 аяттан 12 аятка чейин ошол пайгамбарыбызга каршылык көрсөткөн Абу Жахил, Абу Лахаб, ошондой Утба ибн Шайба, Валид ибн Мугира окшогон капырлардын ал абалдарын Алла Таала мындай мисал келтирүү сүрөтүндө, каймана сүрөттө ошолордун ал акыбалдарын баяндады. 12 аяттан 32 аятка чейин ошол Алла Таала тафсир алымдарынын айтуусу боюнча бир риwayatта ошол Антокия шаарына, бир риwayatта жок башка шаарга дешет, бир риwayatта ошол Иса пайгамбар жөнөткөн Булус, Юханна, Шамон деген адамдар, бир риwayatта жок Садик ва Садук ва Шалум деген пайгамбарлар болгон деген ошондой риwayаттар менен келген бир шаардын эли туурасында сөз барды. Ошолордун арасынан Хабиб ан-Наджар деген бир имандуу адам ошол пайгамбарларга жардам берип, шейит болуп өлүп бейишке Алла Таала киргизгендиги рухун, жанын ошолор туурасында ошол имандуу адамдардан үлгү алгыла деген максатта ошол 32 аятка чейин Аллах Таала ошол 12 аятка чейин Меккенин капырлары жөнүндө, 32 аятка чейин ошол Антокия шаарынын элинин ал абалы жөнүндө баяндарды айтты да. Эми мында кийинки аяттарда Алла Таала өзүнүн кудуретин бүт адамзатка кайрылып айтат. Аллах разы болсун түшүндүрүп бергениңиз үчүн. Ал эми 33 аятта Аллах субхана таала мындай дейт: "Өлүк жер силер үчүн бир белги. Биз аны тирилттик, андан дан өндүрүп чыгардык, а силер андан жейсиңер." Өлүк жер силер үчүн бир белги деген ошол жаз мезгилинде өлүк жерди Аллах Таала жамгыр менен тирилтет. Жамгыр ошол буудай, арпа, бүт ошол өсүмдүктөрдү адамдарды, айбандардагы жейт. Эгерде жамгыр болбосо ачарчылык болот, адамдагы, айбандагы бүт бардыгы кырылат. Аятты аят тафсирлейт, аятты хадис тафсирлейт. Ошол Табарак Мүлк сүрөсүнүн 21 аятта да Аллах Таала ушуну тафсир кылып мындай деп айтат: Бисмиллахир-рахманир-рахим. Амман хазаллази ярзукукум мин амсака ризqa балладжу фи утуви ва нафур. Эгерде мээримдүү Аллах Таала, Ар-Рахман болгон Аллах Таала ырыскыны токтотуп кое турган болсо дейт. Силердин ырыскыңарды токтотуп кое турган болсо, жамгырды, ким силерге, кайсы бир зат силерге рызкы берет дейт. Алладан башка эч бир рызкы берүүчү зат жок. Жамгыр жаабаса, адам да кырылат, айбан да кырылат, чөптөр да куурайт, жашоо толугу менен токтойт. Жамгыр болбосо, суу болбосо кандай? Балладжу фи утуви ва нафур. Ошол Мекке мушриктер, Мекке капырлары текеберчиликтерин жана акыйкаттан алыс болууларын уланта беришти дейт да. Асмандан алтын жаасын, күмүш жаасын, доллар, евро, сом жаасын, бирок жамгыр жаабаса ачарчылык болот. Эл, адам, айбан бардыгы, өсүмдүктөр бардыгы куурап кырылат. Ошону Аллах Таала эскертип атат да, өлүк жери тирилткендей мен силерди кайра кыямат күнү тирилтем деп Ясин сүрөсүнүн 33 аятында Аллах Таала бүт адамзатка эмне кайрылып атат. 34 аятта биз анын үстүнө курма менен жүзүм бактарын өндүрдүк жана булактарды чыгардык. Албетте ошол курма эми Кыргызстанда ачык айтканда өспөйт. Бул ошол ысык жерлерде, араб өлкөлөрүндө, Иранда, Пакистанда өсөт. Айрыкча ошол Мекке, Медина, Сауд Арабиясында өсөт. Ар-Рахман сүрөсүнүн тафсиринде да айтып өткөнбүз, дагы айтып кетсек артыкча болбос. Ошол Ибрахим алейхиссалам дуа кылган экен да, Алла Таала Меккеге береке бер деп Ибрахим алейхиссалам дуа кылган экен. Пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссалам: "Я Аллахым, Мединага, Меккеге караганда дагы көбүрөөк береке бер" деп дуа кылган экен да. Ошол ажыга барган туугандарыбыз билет, Мекке, Мединанын ошол Сауд Араб мамлекетиндеги курмалар дүйнө жүзүндөгү эң сорту жакшы курмалар. Мисалы үчүн айта кеткенде ошол
өзү Сауд Араб мамлекетинде 35 миллион адам жашайт. Алар өздөрү жейт, ага дагы жетет. Жыл сайын 6-7 миллион адам ажыга барат, алар дагы жейт. Ар бири бир 5 килограммдан көтөрүп кеткенде канча курма чыгат, анын баарына жетет. Ошондой эле жыл сайын ошол Малый хаж умрага дагы бир 20-25 миллион адам барат, алар дагы жейт. Алар дагы 5 килограммдан көтөрүп кеткенде канча курма чыгат, ошонун баардыгына жетет. Эң жакшы курмалар ошол Мекке Мединанын курмалары. Ошондой эле Аллах Таала эмне деди? Жүзүм зарларды айтып атат. Кыргызстанда канча жакшы жүзүмдөр өсөт. Ошондой эле Аллах Таала эмне дейт? Булактарды, сууларды чыгарып бердик дейт. Мына Кыргызстан ошол эң бир суунун башында жашайбыз. Бизге ошо ачык айтканда даар аталган суубуз дагы, даар атканда агып аткан суулар дагы ошол ичкенге жарайт. Ошол эле Кувейт мамлекетинде, ошол эле Бириккен Араб Эмираттарында, Сауд Араб мамлекетинде 1 литр суунун баасы ошол биздин акча менен 40 сом, 50 сом турат. А бизде ошол суу мына бекер эле агып атат. Мына ошого дагы биз чексиз шүгүр келтиришибиз керек. Кудайга чексиз шүгүр айтышыбыз керек. Эң жакшы жерде жашайбыз. Эл башы болбой суу башы бол дейт. Суунун башында жашайбыз да. Мына ошо булактарды Алла Таала чыгарган, мына ошого чексиз шүгүр кылышыбыз керек. Алхамдулилла, Аллахка шүгүрлөр болсун көптөгөн. Алардын мөмөлөрүнөн жана алар колдору менен кылынгандарынан жешүү үчүн шүгүр кылбайсыңарбы деп келет. Мына Арыстанбап токойубузда канча ошо жаңгактар өсөт, Сары Челек токойубузда канча жаңгактар өсөт. Биздин Кыргызстанда эле айтканда, дүйнө жүзүндө канча токойлордо ошол жапайы ошол жаңгактар, карагаттар, башкалар, мына ушулардын баардыгын Аллах Таала кылган. Колдору менен кылган дегенде ошо алма, өрүк, жүзүм болсун, биз бир аз гана эгип, бир аз гана ошол сугарып, чаап, мээнет кылып коебуз. Эмне деген өсүмдүктөр өсөт. Мына ушуларды мен кылып атам, шүгүр кылбайсыңарбы деп Аллах Таала ошол адам баласын эскертип атат да. Ошол Ар-Рахман сүрөсүндө дагы ошол Аллах Таала бир эмес 31 жолу астайду билля фабия ала раббикума тукаддибан. Эй адамдар менен жиндер, силер кантип Кудайдын жакшылыктарын, неаматтарын жокко чыгара аласыңар деп 31 жолу кайталайт да. Бул жерде кайра-кайра айтып атканы ошол капырлар, керек болсо мусулмандар деле Кудай мага эмне кылып койду, мен үчүн намаз окушум керек деген сөздөр жок эмес да. Ошо Алла Таала кайра-кайра ошо өзүнүн аяттарын, өзүнүн кудуреттерин, өзүнүн берген жакшылыктарын айтып атат да, Ясин сүрөсүндө дагы. Чындыгында бардыгыбыз шүгүр кылуучулардан болушубуз керек. Ал эми кийинки аятка өтсөк, алар өздөрүнүн жер өстүргөн нерселердин жана алар билбеген нерселердин баардыгын жуп кылып жаратканга аруулуу. Estaizu billah. Subhanalladzi halaqal azvaja kullaha mimma tunbitul ardu wa min anfusihim wa mimma la ya'lamun. Аллах Таалага арулук болсун, Аллах Таалага мактоо болсун. Аллах Таала эмне дейт? Бүт бардык нерсени жуп кылып жаратты дейт. Жер өстүргөн нерселерди. Бардык алма болсун, өрүк болсун, жүгөрү болсун, кандай эле өсүмдүк бардыгы эмне? Жуп эркек ургачы болуп буларда бөлүнөт. Wa min anfusihim. Аял эркек болуп, адам заты дагы бүт бардыгыбыз эмне? Аял эркек болуп бөлүнөбүз. Wa min anfusihim. Ошол адам заты биз дагы ошол аял эркек болуп, ошол эмне? Жуп болуп бөлүнөбүз. Wa mimma la ya'lamun. Жана ошо силер билбеген нерселерден дагы деп атканы, бул дагы ошо Кудайдын сөзү экендигине чоң бир далил да. Мисалы, атом бул гректин сөзү да. Бөлүнбөйт деген маанини берет экен да, атом. Грек окумуштуулар айтып келишкен, биз Кудай Таала, Алла Таала ааламды эмнеден жаратканын биз билдик. Ааламды Кудай атомдон жаратыптыр. Атом деген сөз бөлүнбөйт дегенди түшүндүрөт экен да, кыргыз тилине аударганда. Эми бул атомдагы электрон, нейтрон, протонго бөлүнүп атпайбы? Балким бул ошол электрон, нейтрон, протону дагы бөлүнүшү мүмкүн да. Аны Кудай билет. Балким илим өнүксө дагы тактар, далилдер, мына ошону Алла Таала 7-чи кылымда бизге баяндап атат да. Ийненин учунда 20 миллион атом бар экен, ийненин учунда. Алла Таала мына свет деле плюс, минус болуп, оң заряд, терс заряд болуп бөлүнүп атпайбы? Окуганды билбеген, жазганды билбеген, кат сабаты болбогон Мухаммад пайгамбарыбыз
бул улуу чындыктарды кайдан билмек? Мына бул акыркы Кудайдын чыныгы пайгамбар экендигине дагы бир жолу далил да. Чындыгында 37-нчи аятта аларга бир белги түн, андан күндүздү ажыратабыз. Анда алар караңгылыкта калат. Бул да ошол мына Алла Таала башка бир аяттарда айтат: "Мен дейт, эгерде күндү күн боюнча калтырып койсом, силерге түндү ким келтире алат?" дейт. Эч ким келтире албайт. Түндү түн боюнча калтырып койсом, анда силерге күндүздү ким келтире алат дейт. Эч ким келтире албайт. Бүт баары Алланын колунда. Бул жерде эки маанини берет. Караңгылыкта калышат деген жер бетин караңгылык каптайт. Жер бетин караңгылык чындап эле басат. Бул биринчи мааниси. Экинчи мааниси ошол түн киргенде адамдардын жүрөгү караңгылыкта калат. Ар кандай арак ичүүлөр, зына иштери, башкалар болушу мүмкүн да, адамдардын жүрөктөрү караңгыда калып. Мына мен бүгүн Багымдат намазга мечитке барып келатсам, машинеде ошол эркек аялдардын үнү, туруп алып бир жолду карап дара тушатуу, ошол бир жаман нерселерди көрдүм. Анан барып дагы эми барып койбойсуңар, мен уякты деп айтайын да, бүгүн эми урушуп кетпейин булар менен дагы. Бүгүн мен ошо Ясин сүрөсүнүн тафсирине барат элем, коем, тынчыраак кете берейинчи деп жаман көзүм менен карап кетип калдым да. Эки маанини берет да. Караңгылыкта калат деген жер бетин чындап эле караңгылык каптайт. Бир мааниси. Экинчи мааниси адамдардын жүрөгүн караңгылык каптап, ошол арак ичүү, сойкулук иштер, зына иштер, андай бир киши өлтүрүү, ушундай бир жаман иштер дагы түндөсү болот да. Көбүнчөсү ооба түндө. Көбүнчөсү. Ошого эки маанини берет да бул жерде. Күн да өзү үчүн белгиленген орунда жүрөт. Бул үстөмдүк кылуучу, билүүчүнүн өлчөгөнү. Мына субханалла, жерден 1 миллион 400 миң эсе чоң болгон күн дагы ошол бир дагы секундда токтобой өз огунда, өз багытында айланат. Бул ушу күндүн айланганын илим ошол жакын деле билип атат. Болбосо күн ордунда турат, айланбайт деп айтып келишкен да. Эми ошол күн айланат экен деп илим ошол 20-кылымдын башында тактап атат. А муну Кудай Таала Куранда 7-кылымда айтып атат. Күн ошол 1 миллион 400 миң эсе жерден чоң болгон күн дагы ошол өз огунда 1 секундда кечигип артка алдыга кетпей, Кудай Таала азиз деп атпайбы? Бардык нерсеге үстөмдүк кылуучу жана алим, бүт нерсени билүүчү улуу Алла Тааланын өлчөгөнү дейт да. Мына акыл иштеген адамдар үчүн бул дагы ошол бир Куран чыныгы эле Алланын сөзү экенине дагы бир далил да. Ооба, чындыгында мындай сөз бар эмеспи? Куран аяттарын заман өзү тафсирлейт депчи. Мына бул канча бир кылым мурун айтылса дагы, 7-кылымдарда айтылган болсо, мына бүгүн заман өзү ушул аяттарды тафсирлеп отурат да. Буга да Аллахка шүгүрлөр болсун. Чындыгында Куран биздин байлыгыбыз. Мүмкүн биз билбеген дагы көптөгөн илимдер жатар бул жерде. Аны дагы заман өзү тафсирлесе керек. Албетте, кыяматка чейин эң улуу мужиза кыяматка чейин. Айды куураган эски бутактай болгонго чейин орундарга өлчөп койдук. Мына ай асманда ошол 28 сүрөттө болуп көрүнөт. Анан эгерде ай 30 күндөн жаңыра турган болсо, 2 күн көрүнбөйт. Эгерде 29 күндөн жаңыра турган болсо, 1 күн көрүнбөйт. Ошол 28 сүрөттө болуп, аягында ошол 1 же 2 күн көрүнбөй, кайра да ошол сүрөт кайра башынан кайталанат. Ошол ай ошол 28 сүрөттө болуп, ошол акырындан 1-күн, 2-күн, 3-күн, 4-күн, ошол 14-күндө күндө ай толугу менен толот. Бадыр деп коет, толгон ай болуп толот. Анан акырын кайра кайтып барып ошол эски куураган адырактын бутагындай болуп ошол азаят. Кийин ошол кайра ушул сүрөт кайталанат да. Мисалы күндүз ошол күн күндүздөргө, күндүз күндөрү ааламды нур менен, жарыктык менен камсыз кылса, ай түндөргө жарыктык берип, ошону менен биргеликте бүт адамзат үчүн убакыт өлчөө кызматын өтөйт да. Ай. Субханалла. Күндүн айга жетүүсү мүмкүн эмес. Түн да күндүздөн илгерилебейт. Ар бири көктө сүзөт. Мына ошол ай күнгө жетпейт, күн айга жетпейт, күндүздүн ордун түн ээлеп калбайт,
түндүн ордун күн ээлеп калбайт. Бүт жылдыздар, бүт планеталардын баардыгы ошол кыяматка чейин ошол өз огунда айланат да. Кыяматта ошол күн, ай биригип, жер огунан чыгып, бул жашоо жер бетинде жашоо толугу менен 100%га токтойт. Ага чейин ошол эмне бардыгы ошол өз огунда айланат. Мына 20-чы кылымдын башында келип илимге белгилүү болгон нерсени Кудай Таала Куранда 7-чи кылымда 1435 жыл мурун, 1445 жыл мурун, 1448 жыл мурун ошол эмне Кудай Таала ачык айкын Куранда белгилеп атат. Кыямат болгондо ошол жанагы азыр илим менен Голливуд кино тартат го, метеориттер кемелер жерге түшүп кетип, жер өртөөнөн күйүп анан куйгаланып, кыяматта ошондой жер бети күн айга тоголушуп, ай күнгө тоголушуп, жер огунан чыгып, жер бетиндеги жашоо, бул ааламды жашоо толугу менен токтойт. Ага чейин мына бул дагы ошол улуу Кудай Тааланын убадасы да. Мындай убаданы ким бере алат? Эч ким бере албайт. Мына ошого Кыргызстаныбызда кыяматка чейин бар болсун. Кыямат болгонго чейин күн менен ай биригишпейт, түндүн ордун күн ээлеп калбайт, күндүн ордун түн ээлеп калбайт, ай күнгө жетпейт, күн айга жетпейт, эч кандай мындай бир кырсык болбой, кыяматка чейин ушул эреже сакталат. Муну улуу Алла Таала кыяматка чейин эмне убада берип атат. Агай бир суроо ушул жерден. Кээ бирлер туура эмес түшүнүп алышы үчүн күндүн тутулуусун биз кандай деп түшүнсөк болот? Анткени күн тутулганда ай менен күндүн бир ого келип калышы деп эсептелинет да. Деги эле экөө бири-бирине жетпейт деп айтылып атпайбы? Ай бул жердин спутниги, ал ай жерге жакын эле. Бизге ай жерге жакын эле турат, а күн алыс. Күндүн ошол нуру 7-8 минутта келет. Бир дегенде ошол күндүн нуру 300 000 километр кетет. 7-8 канча миллион бизден миллион километр алыстыкта турат. Бул жерде ошол Алла Таала адам баласын бир аз эскертип, ошол мисалы күндүн бетин ай кичине мындай тозуп калат да. Балким Кыргызстанда күн тутулса, Өзбекстанда же Америкада күн ачык эле болот. А эгерде Сауд Арабияда күн тутулса, Кыргызстанда ачык эле болот. Ал эми бул жауышып биригип калган жок да. Бул маселе буга тиешеси жок. Бул жөн эле мындай Кудай Таала бир аз адам баласын эскертип, оңолгула деген бир аз Кудайдын эскертүүсү. Жабышып же биригип калган жери жок. Чоң рахмат. 41-чи аятка токтосок агайында. Алардын урпактарынын ичи толтура кемеде ташыганбыз алар үчүн бир белги. Бул деген сөз ошол Нух пайгамбарыбыздын кемесинде, Нух алейхисаламдын ошол 83-84 адам ыймандуу болуп кемеге кирген. Бир риваятта жок 11-12 адам кирген дейт. Нух алейхисалам 4 баласы болгон, 3-өө мусулман болгон, бирөө капыр болуп кемеге кирген эмес. Коюнчуктун аялы дагы кемеге кирген эмес. Ошол Алла Таала Нух алейхисалам кемени куруп, ургач уй, эркек уй, ургач ит, эркек ит, ургачы каршы эркек кашкыр кылып, ар бир жаныбардан жуп-жуп кылып, бардыгын салып, ыйман келтиргендерди Алла Таала ошо кемеде суунун үстүнө көтөргөн, ыймансыз капырлардын бардыгын суунун астында чөктүрүп жок кылган. Ошол Нух алейхисаламдын 3 баласынан дүйнө жер бетине адамдар тараган деп тарыхтарда айтылат, тарых китептеринде. Эгерде бул кемеде адамдар болбосо, адамзаттын тукуму үзүлүп калмак да. Ошону Кудай Таала дагы бир ирет бизге эскертип атат да. Тигил сыяктуу минип жүрө турган нерселерин жаратты. Ошол Алла Таала акыл берип, Нух пайгамбардын кемесине окшогон кемелерди адамдар жасап атат, унааларды жасап атат, машиналарды жасап атат. Ошол кемелерди, унааларды, көлүктөрдү бүт эле ошол темирден жасалган, жыгачтан жасалган кеме болсун, унаа болсун, көлүктөр болсун, самолету болсун, вертолету болсун, бардыгын ошол Алла Таала акыл берип жасап атпайбызбы? Ошону Алла Таала бизге дагы бир ирет эскертип атат да. Кааласак аларды чөктүрөбүз, анда аларга жардамчы да жок болот. Алар куткарылбайт. Мына бул жерде Алла Таала өзүнүн кудуретин айтып атат. Канчалаган кемелер чөгүп кетип атат азыркы күндө деле. Дагы бир бүт адамзатка белгилүү болгон, мурда да айтканбыз, азыр да айта кетели, мына Титаник аттуу кеме. Мана ушуну курган адам, инженер айткан экен да, мен ушундай курдум, мен ушундай жасадым. Бул кемени ошол Кудайдын өзү дагы, Алла Тааланын өзү дагы чөктүрө албайт керек болсо деп күпүр сүйлөгөн экен да. Мына айсберг, кичинекей бир муз эмне болду. Ошого
канчалык бекем курган күндө дагы, канчалык темир менен башка менен курган күндө дагы андай кесир сүйлөбөш керек да адам баласы. Баары Кудайдын алдында алсызбыз. 44-аят. Бирок бизден ырайым жана белгилүү мөөнөткө чейин узартуу гана болот. Ошол албетте биз эми деңиздин, океандын жээгинде жашабагандан кийин кеме биздин жашообузга көп байланышы жок. Бирок ошол океандын, деңиздердин жээгинде жашаган адамдар үчүн кеме биздин ат төөдөй кадимкидей жашоого 100% тиешеси бар да. Ошо көп ошол океандын, деңиздердин жээгинде жашаган адамдар кеме менен ырызкы таап, балыктарды жеп, балыктарды сатып оокат кылышат. Мына ошону Алла Таала дагы бир ирет бизге эскертип атат да. Аларга алдыңарда болуп өткөндөрдөн жана артыңарда боло тургандардан корккула, балким мээримге бөлөнөрсүңөр делинсе. Аларга эгеңдин белгилеринен бир белги келгенде, алар ал белгиден жүз үйрүүчү болушту. Бул ошол пайгамбарыбыздын доорундагы Мекке мушриктер, Мекке капырлар туурасында айтылып атат. Ошондой эле буга окшогон адамдар азыр дагы бар, кыяматка чейин бар. Не деп атат? Ваида кыйла лахум иттаку ма байна айдикум ва халфакум лааллакум турхамун. Силерге ошол алдыңарда боло турган дүнүйө азаптарынан, артыңарда боло турган ахирет азаптарынан корккула десем эмне? Булар дейт, жүз үйрүшөт дейт. Ома татих мин аят роббихим илля кананха муридин. Аларга Аллахтын аяттарынан бир аят келбейт дейт. Эгер келе турган болсо, булар андан да жүз үйрүп качышат дейт. Муну ошол Муддассир сүрөсүндө да бир 2 аят менен айтсак түшүнүктүүрөөк болот. Аят тафсирлейт, аятты хадис тафсирлейт. Муддассир сүрөсүндө Аллах Таала эмне дейт? Астагфиру билла. Фама лахум анит тадкирату муридин кана мухумурун мустанфира фаррат мин касфара. Аларга эмне болду дейт. Ушу капырларды дагы сүрөттөп атат Аллах Таала. Арыстандан катуу коркуп качкан жапа эшектерге окшоп, бул Курандан, динден, дааваттан жүз бурат качышат дейт да. Аларга эмне болду? Арыстандан катуу коркуп качкан жапа эшектерге окшоп, бул Курандан, дааваттан, динден, сен айткан сөздөн, Курандан мынчалык качышат дейт. Бул ошогон адамдар пайгамбардын учурунда да болгон, азыр дагы бар. Кудай сактасын, кыяматка чейин да болот да. Ошону Аллах Таала кыяматка чейин эскертип атат да бардыгыбызга. Андыктан баарыбыз эскертилгендерден бололу. 47-аятта Аллах субхана таала мындай дейт: Аларга Аллах силерге берген ырыскылардан сарптагыла делинсе, ыймансыздар ыймандууларга: силерди биз тамактандырмак белек. Аллах кааласа силерди өзү тамактандырмак. Силер анык адашуудасыңар дешет. Ошол кедей сахабалар, мусулмандар ошол Мекке мушриктер, Мекке капырлар байларынан Кудай силерге берген байлыктардан бизге кичине бөлүшкүлө, бизге жардам бергиле деп кайрылса, алар шылдыңдашып өпкөндөрүнөн: силерди Кудай урган адамдарсыңар. Силердин диниңер туура эмес. Силерди кааласа Кудай өзү эле тамактандырып коймок. Биз силерге тамак бермек белек. Силер ачык айкын адашуудасыңар деп мусулмандарды шылдыңдашканда, ошону Аллах Таала эмне бизге сүрөттөп айтып атат да. Жана айтышат, эгер чынчыл болсоңор, бул убада качан аткарылат? Албетте, бул ошол пайгамбарыбыздын заманасында болгон кыямат качан болот деп алар сураган, азыр деле сурашат адамдар. Качан болот молдеге кыямат дейт. Анан Алла Таала билет десең, көрдүңөрбү, билбейсиң, ар нерсени сүйлөйсүңөр деп азыр деле бар. Анан чоң устаздар айтат, чоң кыямат кыяматта болот. А кичине кыямат сен өлөрүң менен болот деп айт. Шашып атсаң өлөрүң менен ошо кичинеге кыямат башталат деп айт дейт да. Чындыгында өлгөндөн кийин кайра тирилүү жок да. Ошол бүгүн амал китеби жок болуп, бүгүн биз ар бир ишибизде эсеп кысабы жок кылып атсак, эртең эсеп кысап болуп, бирок ошо бүгүнкү күндөй бирибизге бир амал кылуу мүмкүнчүлүгү жок болот да. Ошону айтып атса керек бул жерде. Албетте, ошол кыямат качан болот дегендерге чоң кыямат кыяматта болот, а кичинекей кыямат шашып атсаң сен өлөрүң менен болот деп жооп берсек туура болот да. Талашып жаткан учурда аларды алып кете турган бир гана катуу кыйкырыктан башка эч нерсени көрө алышпайт. Ошол кыямат күнү болгондо адамдар базарларда, иштеген жерлеринде, кеңселеринде, базарларында, мал баккан жайлоолорунда жүргөн, бейгапар турган жерде кыямат болгондо бардыгыбыз өлүп, Алла Таала алып кетет да. Ошону Аллах Таала эмне сүрөттөп атат.
Катуу кыйкырык болот турганда, агай. Исрафил периште ошол сурнай чалат да. Ошондо кыямат болуп, жер бетинде ошо толугу менен токтойт. Алар осуятта калтыра албайт жана өз үй бүлөлөрүнө да кайтып бара алышпайт. Ошол бала чагасына осуят айтып, же үй бүлөсүнө керез калтырмай жок, бардык ошол эмне турган жеринде жок болуп, кыяматта бардыгы өлөт деген маанини Аллах Таала бизге түшүндүрүп атат да. Эли бирде Аллах субхана таала ошо сурнай жөнүндө айтып жатат. Сурнай тартылганда алар мүрзөлөрүнүн эгесине карай шашып чыгышат. Бул ошол экинчи сурнайды айтып атат да. Экинчи сурнай тартылганда экөөнүн ортосу 40 жыл болот дейт. 40 жыл ошол жер бетине бир жамгыр жаайт дейт. Жамгыр жаап, анан 40 жылдан кийин экинчи сурнай тартылганда бүт ошол өрттөнүп кеткени, токтартып өлгөнү, жоголуп кеткени, гендердин астында кала бергендери, эгочу, кимиси болбосун бардыгы ошо тирилип чыгат да. Мүрзөлөрүнөн тирилип чыгат дейт. Ошону айтып атат да Аллах Таала. Алар биз куруп калалык, бизди жаткан жерибизден ким тургузду? Бул мээримдүү убада кылган нерсе жана элчилер чындыкты айтышкан экен дешет. Ошол эки сурнайдын ортосу 40 жыл деп атпайбызбы? Ошо 40 жылда капырына болсун, мусулманына болсун, кудайсызына болсун, кудай дегенине болсун, ошол азап болбой тынч жатышат экен да. Ошо экөөнүн ортосунда кабыр азап 100% бар. Бирок бул жерде ошол эки сурнайдын ортосунда 40 жыл убакыт ошол тынч жатышат экен да, уктаган абалдарында. Ошондо баягы тура калып, бизди ким ойготту уктап аткан жерибизден, пайгамбарлар, элчилер айткан нерсе чын турбайбы деп, анан кийин биздин шорубуз курусун, биз куруп калалы деп чаңырып, айкырып, жер бетин жаңыртып кыйкырышат да Махшар майданын. Катуу бир кыйкырыктан башка эч нерсе болгон жок. Мына алардын баары биздин алдыбызга келип турушат. Ошо Аллах Таала ошол адам баласы акылыбыз кыска болгон себептүү ошол сүрдүн үйлөнүшүн ушу катуу бир кыйкырык болот, ошондо бардыгыңар чогуласыңар деп дагы бир ирет ошол бизге түшүндүрүп атат да. Аллах разы болсун агай, бизге берилген убакыт да өз учурунда соңуна келип жатат. Бүгүнкү аяттарды жыйынтыктасак, деги биз эмнелерди алышыбыз керек? Бүгүн жалпы жөнүндө эмне жөнүндө сөз кылдык? Бу жерде Аллах Таала ошол өзүнүн кудреттерин бизге баяндады, өзүнүн бизге берген жакшылыктарын баяндады. Ошондой эле ошол кыямат качан болот деп аткан, шашып аткан капырларга ошол кыяматта болот. Андай эле шашып атса, өлөрү менен кичинекей кыямат болот. Ошого албетте байлык керек, үй жай керек, унаа керек, башка керек. Бирок ошол Кудайды унутпай, ошол Кудай Тааланы таанып, Кудай Таалага кулчулук кылып, Кудай Тааланы ошол таанышыбызды Кудай Таала бизге ошол эскертип атат да. Анан ошол акча, анан доллар, сом дей бербей, Кудай Тааланы тааныш керек. Эгерде мындай азыркы жаңы тил менен айтканда жер бетине ошол доллар жаасын, сом жаасын, евро жаасын, биз эми Кыргызстан эмес Казакстанга кошо жаасын, бирок жамгыр жаабаса эмне? Адамы дагы, айбаны дагы, курту дагы, кумурскасы дагы, кестери да толбой, ачарчылыкка учурап кырылып өлөбүз. Ошого акчаны, байлыкты, бийликти, башканы кудай кыла бербей, ошо биринчи Кудайды кудай кылып, Кудай Тааланы таанып, Кудайга кулчулук кылып, анан колдон келген аракетти кылып, дыйканчылыгыбызды, башкабызды, кестерибизди куруп дегендей аракет кылышыбыз керек. Бирок Кудайды унутпашыбыз керек да. Биринчи орунга Кудай Тааланы коюп, анан кийин ошол кестерибизди куруп, дыйканчылыгыбызды кылып, соода сатыбызды кылып, дыйканчылыгыбызды кылып, ушундай иштерди кылышыбыз керек. Ошону Кудай Таала бизге эскертип атат. Чоң рахмат, Аллах разы болсун агай, бүгүнкү тафсириңизге. Чындыгында биз көптөгөн жакшы маанилерди ала алдык өзүбүзгө. Бул нерсени да биз өзүбүздүн жашообузда колдонобуз деген ниет менен бүгүнкү көрсөтүүбүздү жыйынтыктайбыз. Ал эми жыйынтыктоодон мурун сизге ушу куттуу Рамазанда ушу Курандын жүрөгү болгон Ясин сүрөсүн тафсирлеп отурасыз. Буга да болсо Аллахка көптөгөн шүгүрлөр болсун. Сизге, сиз менен кошо биз да ушинтип көптөгөн соопторду алып жатканыбызга. Деги эле эл журтка өзүңүздүн ушу ыйык Рамазанда калуу тилектиңизди айтып кетсеңиз. Эми эмне демекчибиз? Эл журтубузга Кудай ошол алакандай Кыргызстаныбызга тынччылык берсин. Мына алыс кетпей, бул жакта кошуналарыбыз 40 миллиондон ашык кошуналарыбыз мамлекети жок жүрөт. Бул жакта 30 миллиондон ашык кошуналарыбыз эми аттарын айтып берген мамлекети жок жүрөт. Ошол 3 миллион кыргызга Кудай Кыргызстан деген татынакай мамлекетти берди.
ошол Кыргызстаныбыз кыяматка чейин бар болсун, түндүк түштүккө бөлүнбөйлү, үй бүлөдө аял менен эркек урушпасын, бала чака тынчтык болсун, падышалар атпай турган, сатпай турган, качпай турган болсун. 7 апрель ошон окуялар, июнь окуялар, ошон окуялар, жол тосуулар, башкалар болбосун. Кудай Таалам ошол жакшылыктарды берсин. Мына ошол Кыргызстанды башкарам деп аткан жигиттерибизге Кудай иман берсин. Тарыхта айта кете турган болсок, пайгамбардын заманасында бир Сакиф деген ууру келип, пайгамбарыбызга бир ууру да, кабила келип, Саяк Солто деген сыяктуу бир ууру келип, ey Мухаммад пайгамбар, биз сага жардам беребиз. Персиясынбы, Румунбу согушабыз, талкалайбыз, сага жардам беребиз. Бирок бир шарт, ошол өлөрүңдө бийликти биздин ууруга тапшырып кетесиң дейт да. Ошондо дегенде пайгамбарыбыз айтат, бул менин колумда эмес, Кудайдын колунда. Кудай кимге кааласа бийлик берет. Мына Отунбай эжекебиз деле падыша болуп, президент болуп 1,5 жыл башкарбадыбы? Кудай кааласа, сен каалабасаң деле ошол падыша болосуң. Ошого бийликти эле чабыша бербей, Кыргызстанды 2-3кө бөлө бербей, ичине сабыр кылып турсак, Кудай пешенеңе жазган болсо, мына катын киши башкаргандай бир күн эркек сен деле кимиси болсун келип падыша болот. Ошого мындай бир уруш талаш боло бербей, ичине сабыр кылып, Кудай десек, иншалла баары жакшы болот. Тынчтык болсун, аманчылык болсун Кыргызстаныбызда. Чоң рахмат сизге, Аллах ыраазы болсун. Урматтуу телегөрүүчүлөр, кармаган орозоңуздарды Аллах субхана таала кабыл кылсын. Мындай бир хадис бар экен. Ким ооз ачаарда дуа кылса, анын дуасы сөзсүз кабыл болот деген. Ооз ачаарда баардыгыңыздар жакшы дуа кылууну унутпаңыздар. Куранды окуңуздар, билиңиздер жана Куран менен жашаңыздар. Ассаламу алейкум рахматуллах ва баракатух.